Саламатсыздар, Кыргызстан айымдар, байкелер, мен жекелик өмүрүмө аябай кызыгат экен. Мен жекелик өмүрүмдүн бир принципин айтып берейин. Мен өзүм ушу калаанын ичинде жүрсөм да, малга кызыккан адаммын. Мал десе аябай жанымда. Менчи кичик кезимде эркекче өскөнмүн, анткени кичик кезимде апамдар бир ирет алып барып эжемдердин үйүнө алып коюп койгон, туугандарыбыздын эжемдин үйүнө кымыз ичкин деп. Ошол бир ай турду элем, анан кийин бара бердим, мектеп тартканга сайын бара берем, ишкылып ошол жерде жүрөм, тоодо эле жүрөм да, беттегим кыпкызыл, капкара болуп жүрөт. Эжемдин үйүнө баргандан кийин бээсин сагышып берем, анан кийин бээсин сагбайм, бээсин кармашып берем, анан кийин уюсун сагышып берем, тамагын жасап берем, эртең менен эрте туруп бээлерди кайта айдап келем. Ишкылып чөмөлөгө минип берем, чөмөлөгө минген эң көп да, туугандарым чөмөлөсүнө минип беретим да, ат кыйын минетим да. Эки жагыма балтырыма кыпкызыл болуп кетсе да, ишкылып апам урушат, эмне кылып жапалып коюп жүрөсүң аякта. Бетимде туруп балтырларымды кыпкызыл кесип алып жүргөн болобу деп урушат. Ошону апа койчу, мен жакшы көрөм деп алатым да. Азыр калаадан калаага